Арабасын ару кыргызым бар болуңуздар. Улуу кыргыздын дүйнө таанымы жана бүгүнкү кыргыздын дүйнө таанымы. Ошолордун ортосунда не деген ажырымдар болуп кетти. Не деген өзгөрүүлөр болуп кетти. Заманыбыз анын бардыгын көрсөтүп турат. Бүгүн бизде мейманда Акылмандар аксакалынын төрагасы, руханий отордонун жетекчиси Токтогулов Жеңишбек атабыз келген. Арбаңыз ата. Арбаңыз. Мына ушул бүгүнкү күндө кыргыздын дүйнө таанымы, байыркы кыргыз дүйнө таанымы, ыйык китептердеги кыргыздын дүйнө таанымдарына өтө айкалышканы. Не себептен болуп атат бул нерселер? Христиан динин алабызбы? Ислам динин алабызбы? Кандай гана хадистер, кандай гана үлгүлөр көрсөтүлсө, ошолордун бардыгы биздин байыркы кыргыздын ата-бабаларынын жүрүм-турумуна, дүйнө таанымына өтө шайкеш. Диндер мындан 1400-2000 жыл мурун жаралган. Акыркы христиан дини менен ислам дини. Кыргыздардын тарыхы бүгүн дорго салыштырма 7000-8000 жыл ар жагы болуп, бунун баары далилденди. Ушул жерде ар кандай ойлор келет. Ушул боюнча сиз менен маек куралы дедик эле. Суроо түшүнүктүү болсо ушунун тегерегинде бир кеп салбайлыбы? Суроо түшүнүктүү. Макулында. Ассаламу алейкум эйлим. Бүгүнкү суроо деле түшүнгөн, суроонун мааниси түшүнүктүү болуп атат. Кыргыздын ким экенин дүйнө таанып, баары эле билип атышат, көрүп атышат, угуп атышат. Бирок кыргыз эми карапайым элдин колунан эмне келет? Ушу окумуштуулар, археологдор, историктер баары өкмөт ушу кыргыздын ушунчалык жагылыктары ачылып атат. Ушунчалык кыргыздын ким экени далилденип атат. Эч ким унчукпайт. Эч ким унчукпайт. Бирдеме жазайлы деген жок. Эл бөлөк мамлекет жерине жер кошобуз деп адам өлтүргөнгө чейин барып захватка кетип атышат. А биздики Кудай Таалам өзү жазып берип койгон жерлерибизди ала албай жүрөбүз. Тарыхый жерлерибизди ала албай жүрөбүз. Тарыхый биздин жараткан берген касиетибизди колдоно албай жүрөбүз. Анын ордуна биз бири-бирибизди көрө албай, бири-бирибизге ичибиз тарып, бири-бирибиз өйдө көтөрөнсөк аркабыздан жамандамай. Каяктагы азыр кыргыз эли мында карап турсаң, эл менен айланып кетсем болот. Негизи айланып кетсем болот. Бирок азыр биз акылыбыз менен ойлобой, курсагыбыз менен ойлоп калдык. Эртең эмне жейбиз? Ойбуздун баары эртең эмне жейбиз? Чөнтөңдө 1000 сом болсо, бүттү, ачкасың. Кандай кылыш керек? Эмне кылыш керек? Кандай жол менен болсо дагы акча табыш керек. Жашаш керек. Кыргыз мурун жок деп айткан эмес. Кыргыз эртеңкини ойлогон эмес. Кыргыз дүкөнгө барса, Раматлы апам эсимде бар, кир жууганда сам бүтүп калса, бир самын алып келчү дечи. 2 самын десе бүт салып алабыз дечи. Кыргыз бала төрөлбасы боюнда болсо кийим даярдаган эмес. Буйруганда, төрөгөндө алабыз. Кыргыз байлыкка жулунган эмес, эртеңке жулунган эмес. Кыргыздын жашоосу ошондой болгон. Бири-бирине, мисалы үчүн кой сойсо, кошунасын биринчи чакырчу. Бул байыркы улуулуктар. Улуулуктар бул. Кыргыздын улуулугу. Биз көрүп калган кичине ошолордун учкай биздин өзүбүздүн. Мен өзүм көрүп калганды айтып атам да. Эми мен 77-деймин. Баарын көрүм деп айтпайм, бирок мен көрүп калдым. Ошо аталарымды, апаларымды көрүп калдым. Апаларыбыз, шу чоң апаларыбыз эркек балдар келетсе астынан өтпөйт. Шырда ала кийиз жасап атса эркек баланы астына отургузбайт. Бардыгын кыргыздын каада салты менен жашайт да. Кыргыздын каада салты менен жашайт. Себеби мен ойлойм, азыр эми кичине чекесинен жандырып өтөйүн.
Кыргыздын ким экенин тарых айтып берди. Дагы Кытайлар, кыргыздар эмес, Кытайлар дагы бизди кылым кошуп атат артта. Качан пайда болгонубузду кошуп атат. Кытайдын башын ким түскөн, муну айтышты, кыргыздар экенин айтты. Кыргыздар каяктан барып, каяктан Европа деңиздин баарын кечип жүргөнүн айтты. Ушул жерде эми бир нерсе дагы кошула турган нерсе турат. Мына Кубан Чороев деген Америкада ДНК боюнча институт лабораториянын кыргыздар боюнча администратору. Өкүлү, администратору. Ошол Кубан Чороев кыргыздардын ДНКсын канын апарып текшертип кенде кыргыздар кылымдаган эл экенин далилдеп койду. Кыргыздардан ким тараган, муну далилдеп койду. Ошонун тегерегинде сүйлөбөйт, дагы анан Кубан айтып атат, бизден 5000 жыл мурун кыргыз менен арабтар бир тууган болуп жашап келген дейт. Бир тууган болуп жашап келген дейт. Эми ушул жерди карасак, мына китеп Чороевдун, Кубан Чороевдун китеби Байыркы доордо кыргыздардын генетикалык тарыхы деген биринчи бөлүм. Азыр Кубан көп жерде ушу боюнча сабак окуп жүрөт. Түшүндүрүп окуп жүрөт. Ушул жерде айтылат. Мына баарын эми айтпайын, бизге тиешелүү маселесин темасын карайлы. Биз өйдөдө белгилеп кеткендей дейт, араптардын 10-15% калкында R1A гаплогруппасы кездешет. Бул гаплогруппа кыргыздарга тийиштүү группа. R1A бул кыргыздардын группасы. Канча кылым пайда болгон, такталган кыргызга берилген бул группасы. Кездешет. Араптар жалпысынан 2 топко бөлүнүшөт дейт. Аднанит араптары, Араб ал-Мустариба, араб тилин үйрөнүп алгандар. Экинчи жагы Кахтанит араптары, Араб ал-Ариба, таза араптар. Аднанит араптары Аднандын урпактарыбыз дешет. Ал эми Аднандын түпкү атасы Ибрахим пайгамбардын алейхиссаламдын уулу Исмаил алейхиссалам, Мухаммед пайгамбарыбыз алейхиссалам саллаллаху алейхи ва саллам чыккан Курейш уруусу да Аднандан тарайт. Булар R1A-га, R1A группага кирип атат. Демек кыргыздын группасына кирип атат. Булар кыргыздар. Араб тилин үйрөнүп алган кыргыздар. Арабча сүйлөнгөндү үйрөнүп алган кыргыздар да булар. Эми Ибрагим пайгамбарды саллаллаху алейхи араб пайгамбарлардын атасы деп койду. Бүт баары пайгамбарлар ушул жактан тарашкан. Эми бул жерден айтпай эле коеюн, Иса пайгамбарды текшергенде ал дагы адына кыргыздарга кирген. Иса пайгамбар. Эми Иса пайгамбарды мындай алганда ал атасы жок төрөлгөн. Азирети Мариям азирети жок төрөгөн. Эми күйөөсү жок төрөгөн. Айткан, кандай мен эркекке жакындабасам кандай болот деп. Жараткан айткан, мен бол десем бар болот. Болбо десе болбойт деп. Ошонун канын текшергенде дагы Иса пайгамбар R1A капла группасына кирип атат. Анын канын кандай текшерген? Туугандарынан ушунун алганда бул жерде жазылуу, анысы бар, алынган, текшерилген. Ошол эле учурда Пушкиндин туугандарынан алган. Ада кыргыздарга кирип атат. Кубан Чороевдун китеби. Кубан Чороевдун да толуп атат, анын баары. Мен эми мисал алганы бул жерде арабтар боюнча гана, ислам боюнча. Биз демек Мухаммед пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Аднанин группасында болуп, Аднандын турпактары болуп атса, Куран Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга түшүп атса, демек кыргыздарга түшкөн экен да. Кыргыздарга түшкөн экен да. Эми Ибрагим алейхиссаламдын атасы, түпкү атасы кыргыз болуп атса, ал Кабаны Исмаил баласы экөө салып атса мечитти. Анын табанын изи түшүп калган, ошону
İbrahim пайгамбарыбыздын izi деп белгилеп көрсөтүп үстүн жаап койгон. Бүт дүйнөдөгү зиярат кылып келген элдердин баары ал İbrahim пайгамбарыбыздын izi деп көрүп отурушат. Ада кыргыз болуп атпайбы? Мына бул мындай десек болот го дейм. Бул адам атадан бардыгы адам атадан тарагандыгы дегеле канча адам болсо ошолордун бардыгы адам атадан тараганы бул чоң далил, бул чындык. Анан бөлүнүп урууларга, улуттарга бөлүнүп кеткен. Ошондо күрөштөр азыркы изилдеп келген гаплогруппада кыргыздар менен төп келишип атат. Эми кыргыздар деп айтуу азырынча десек болот, тек гана ошол группага. Жок, бул Эр1 бул кыргыздын группасы. Башкага жок, башка группа жок, кыргыздын группасы бул. Ошого кирип атат. Кыргыздын группасы болуп атат. Бул мындай да кыргыздар бул жаратканыбыздын айтканы бар. Эй пенделер деген да. Мен силерди адам атадан жараттым. Апаңарды дагы адам атаңардын кабыргасынан жараттым. Бирок силерге тил берип, жакшы каада салт үрп адат берип, өң берип, улут кылдым. Улуттан уруу кылдым дейт. Мынакей, улуттан уруу кылдым дейт. Ким кайсыл коомго барса, ошол коомдун каада салты менен жаша дейт. Сен өзүңдүн берген, мен берген үрп адатыңды жака таштап кел дейт. Ошол коомдун кийимин кий дейт. Ошол жанагы ошон үчүн жана айкалышкан пайгамбардын айтканында кыргыздар айтканда, бирөөнүн жерин жердесең ошонун ныры нырда деген. Ооба. Кимдин жерин жердесең ошонун ныры нырда. Себеби бул жаратканым, жаратып койгон кыргыздын өзүнүн сөзү. Кыргыз ошентип жашаган. Анан эми бардык жерде бөлөк улуттар жашайт. Бөлөк улуттар жашайт берген. Кыргыз баары бир да, бул эле адам да, бул эле адам да бере бер жерди, жараткандын жерин аябыз деп бере берген. Жаман ой болгон эмес. Кыргызда жаман ой болгон эмес. Ушундай уруу улут кайдан болсун? Түн ичинде конок келсе, Кудай конок деп, атын сурабай канча күн жашаса, болгон жакшы тамагын берип, сыйлуу жерге жаткызган. Кимсиң, кайдан келдиң, качан кетесиң десе, уят болот, батырбай аткансып деген. Кудай конок. Кудай конок деп койгон. Кудай конок. Ал балким аны өлтүргөнү келди. Бирок ал ошонун мамилесин көргөндөн кийин, ага кылган сый урматын көргөндөн кийин, ал өлтүрөм десе да жанды. Иса пайгамбар жөнүндө айтып кеттиң. Иса пайгамбар убагында андан мурун биздин доорго чейин христиан еврейлердин жанагы дин боюнча сабактарын бардыгы түрк тилинде өткөн деген окумуштуулар муну далилдешти. Түрк тилинде аткарылган армяндардын жана буга чейин христиандардын, ал тургай Рим папаларынын биздин доорго чейинкилердин бардыгы түрк тилинде жанагы сыйынуулары болгон дегенде окумуштуулар бүгүн далилдеп чыгышты. Иса пайгамбардын сүрөтүн дагы чыкпадыбы? Калпак кийип отурганы. Буну биз тарткан жокпуз, сиз тарткан жокпуз. Тарыхтан алынды. Жок, тарыхтан алынды. Мен ошондой көп чындыктар кыргыз жөнүндө чыгып атат. Мына сиз айтмакчы. Ушулардын бардыгы далили менен чыгып атат акырын-акырын. Сиз ажылыкка канча жолу барып келдиңиз? Ажылыкка мен бир бардым. Бир бардыңыз. Экинчи жолу дагы мүмкүнчүлүк болду, балам акча салган. Az жиберем деп. Мен бөлөк кишини жибердим. Бөлөк кишини жибердим. Кандай? Мен ордума бөлөк киши кетти. Себеби айтылат. 5 парстын 1 парсы, 5-чи парсы. Мүмкүнчүлүгүң болсо, шартың болсо, бир жолу барып келдик. Ажыга. Анан ажыга барганда бул ажылык
жаратка барганда бул адам баласынын тазаланышы. Тазалануучу жер. Жер сыйынып жараткан күндү бардык күнөөңдү кечирүүчү, кечирим алуучу жер ошол жер. Эгер жаратканым кабыл кылган болсо ажылыңды, сен энеден төрөлгөн баладай болуп келесиң. Кээ бир 10 бар атат, 15-25 жолу эмне энеден төрөп атабы. Адам бир эле төрөлөт го. Анан мен бардым, көрдүм. Ошол жерден кандай бирөөлөрдүн кандай мамиле кылганын да көрдүм. Эмне максат менен барганын көрдүм. Аны айткан уят болуш кереги жок. Аны уят болуш керек, бирөөнү чуккан болбойт. Анан мага барып айтканда мен айттым. Мен жатар жака төшөгүңдү, сен эмне келдиң бияка деп айткам. Аны айтпайын жөнүнө коелу. Себеби жөнүнө коелу. Мындай да, кээ бирлери бизде ушундай түшүнүк, ажыга барса эле ажы болуп калат да. Мени ажы деп айтпагыла дейм. Мени Токтогул Жеңишбек ажы деп жазбагыла дейм. Менин ажымды жараткан кабыл кылды, кылган жокпу, кыяматта билебиз. Бош болбосо 5 парстын 5-5 парсы, эң акыркы парсы ажы. Анда мен зекет берем, зекет Жеңишбектегиле, намаз окуйм, намаз зекетдегиле, андай ажылык бул звание эмес. Ооба. Жеңишбек ата, бул негизи бир шейхтин айтканы бар. Муну көп жерде айтпай келишет. Кыргыздар тарихатта төрөлгөн адамсыңар дейт. Силер баягы 1-2 класста бардык эмеден өткөнсүңөр. Силердин дүйнө таанымыңар бул ошол эле табиятка, адамга, ааламга болгон дүйнө тааным ошо менен жашаган кыргыздардын, улуу кыргыздар. Мен бүгүнкү кыргызды айтканым жок. Ошол улуу кыргыздарды айтып атам. Сиз мына менин билгеним боюнча ошол ислам динин дагы туура түшүнүп, кыргыздын дүйнө таанымында экөөнү бир жуурулуштуруп, экөөнүн бир келаткан адамдай сезем да. Кыргызчылык убагында канча деген жылкыларды атап аталардын башын көтөргөнсүз. Мен билгенден bir 100ден ашты го дейм да. Ошон өзүм угуп көрүп катышып калган адам катары жүрүм да. Мына ошол экөөлөрдүн кыргыздын дүйнө таанымы азыркы күндө бар ажырым болуп эле атайлап эле карама каршылык болуп атпайбы? Кыргыздын дүйнө таанымы менен диндин мындай карама каршылык. Мен ошол жерден жуурулушкан экөөнүн уюткусун тапкым келет да. Ошол бар да. Ошону менен жашаш керек. Ушул боюнча ой дөңгөртөңүз. Мындай да. Кыргыз өзүн жаратылыштан бөлгөн эмес. Мени дагы бакты, ташты, суунун баарын жараткандан деп келген. Өзүн бөлгөн эмес. Түкүрбө убал болот. Кеспе, чаппа, кереги жок болсо, кышка да чөп камдага дебес. Кыргыз. Тескей эмеде бол жүрө бер, күнгөй бол жүрө беришкен көчүп. Кыргыз деле бирөөнө жамандык кылган эмес. Ана бул кыргыз менен кыргыздын жашоосу бул буяка алганда ислам менен кыргызды, мусулманчылыкты бөлүү болбойт. Экөөнүн ортосунда чегара, граница жок бунда. Кыргыз эмне, момун мусулман эмне? Бул бир. Экөө бир. Бөлүп болбойт. Ислам анан кыргыздын дүйнө таанымы. Себеби бул ислам мынтип айтат жараткан. Ислам бул араб эмес. Ислам бул түрк эмес. Ислам бул дин, диндин улуту жок. Диндин улуту жок. Диндин улуту жок. Жараткан исламды момун мусулман, бул Куран деселе бирөөнү бекитип коет. Жок. Бул Куран негизинде бардык адам, айтып атпайбы адам атандан жараткан деп. Бардык адам бири менен бири жакшы мамиледе тууган дос болуп жашаш керек. Кенен кыйналбай жашаш керек. Айтып атпайбы, мына мисалы үчүн 5 маал намаз окуган мусулмандар 5 маал намаз окуйт. Ошондо аят ал курсун окуйт. Аягында аят ал курсун.
Аятал курсунда толук окубайт. Бул жерге келгенде ла илляха фиддин деген жерге келгенде токтотот. Эмнегедир? Тиякта да бир 4 баш сап калат. Ла икраха фиддин деген в религии нет принуждения дейт. Динде кыйноо жок дейт. Динди, мусулман тилин, ислам динин бош кой дейт. Эми бүгүнкү күндө дин өзү христиан дини болобу, дегеле ислам болобу, бардыгы баягы эң биринчи өзөгүнөн ажырап көп нерселер кошулуп такыр өзүнчө болбой баратат да. Ажылыкка барганда ошол жердеги кыргыздын дүйнө таанымы сезилдиби? Кыргыздын ошол ажылык жөнүндө мага айтыңызчы. Эми мага мен билбейм, мен сездим аны. Жараткандын кыргызды кандай жаратканын сездим мен. Мен мурунтан бери айтып келем. Адам ата кыргыз деп. Себеби бир эле улутта кыргызда адам деген сөз киши мааниси бар. Ой, тетиги адам болуп калыптыр. Ой, ошол адам болбой жерге кирсин. Бөлөк улутта адам деген жок. Ата мекен дейт кыргыз. Ата мекен дейт кыргыз. Туурабы? Мен бир кечиресиз, мен теги бир сүрөтүңүздү көрдүм. Ажыда дагы ушундай ак кийип жүрдүңүз жок, беркиндей арабтыкын эмес, жок, ушундай жүрдүңүзбү сүрөт? Таптаз ушундай киймеден жүрдүм. А эмнеге анда? Башымда калпак кийбедиңизби? Мен муну мындай болуп калдым. Муну кийген себеп мен эми негиз ак кийем да, билип жүрөсүң. Негиз ак кийем. Анан тияка кыргыздын кийимин кийип кеттим, бирөөсүн алып кеттим. Которонго деп. Анан жана айтпадымбы? Ким кайсыл коомго барса, ошонун кийимин кийиш керек деп. Ажыга баргандан кийин мен муфтийдин секретарын да бир жигитти таможник деген эрişтип алып жүрөм. Арабтын жерине келдим. Мен эми жанагы арабтын дамбал самбалын алып кийейин. Туура болбой калат, өзүм каршы чыгып сөз сүйлөп калам десем, деп кыдырдык Кабадан. Чак жок. Бири узун, бири тар. Бири кыска. Мага чак жок. Арабта, Арабияда биринчи этаждын баары арабтын кийимдери. Бүт дүкөндө ошол. Жок, анан бүтүп ажылыкты бүтүп тиги Меккеге бардык. Меккеге барганда айттым, жүрчөм, бияктан издеп көрөлү. Таппай койдум. Такыр таппай койдум. Анан жанагы Рахматулла айтты: "Ата, сиз арабтын кийимин кийбейм дегенсиз. Арабтын тилин үйрөнбөйм дегенсиз. Себеби жаратканын айтканы бар. Мен үчүн бардык тил бирдей. Мен үчүн бардык улут бирдей. Мен үчүн бардык күн бирдей" деген. Бөлгөн эмес ал. Силер акты ак, караны кара дебегиле. Мен узунмун, ти кыска дебегиле. Сенин акылы жок, мен акылым бар дебегиле. Эгер сен анын акылы кыска экенин көрүп билип туруп ошо менен теңелсең, тиректеңиз. Сен кимсиң анда деген. Сен кимсиң акылдуумун дегенде ошо менен теңелип атсаң деген. Өкүнүчтүүсү бүгүн ошондой түшүнүк болбой атпайбы? Ошондой болбой атат. Азыр эмнеге кеттик? Мен айтып атпаймынбы? Курсак менен мактануу, ажыга бардым, анан тиги бар деген. Мен ажы болдум, ажыке, тачке дегендердин баары ошого келип такалып атат. Бул ажылыкты, мисал үчүн, ажы башы болуп барышат. Тааныштары болсо жылыга барат. Ажы өзүнчө группа түзүп алып жылыга ажылыкта алып барышат группаларды. Ошолор өзлөрүн ажымын деп санашат. Алар ажы эмес, алар айлык иштеп атат, айлык алды барды. Деге араб эли бар, анан Күрейш уруусу бар. Мухаммед пайгамбар айтканы бар өзүнүн: "Мен араб эмесмин, мен Күрейшмин" деген. Уруум Күрейш деген. Ошол мекен болуп атат да ошол жерде. Жана сиз айткан Гапла группадагы элдин, Күрейштердин жерине барып келгенде. Мен ал жер барганда кийин түшүндүм. Көрсөм мен кыргыздардын жерине барыптырмын. Мен кыргыздын кийимин кийип барган экенмин. Ошо кыргыздын кийимин кийгениңиз ошо турбайбы? Ошон үчүн мен Кудай Таалам ошону кийгизип барды, дүкөндө мага тиги кийимди кийгизген жок. Мен ушундай чечтим.
Ооба, бул кокустук жок бул дүйнөдө. Жок, кокусту буйт жараткандан бул. Бекер болбойт. Биз ой жүгүртүүнү унутуп калдык деп айта албайм. Жараткан баарыбызга белги берет, аян берет. Пенделик кылып, койчу анан деп коебуз. Анан жолдон бирдеме болсо, мен сезген, баргым келген эмес ай. Жанагын айткан барбай эле кой деген, барбай укпай койбоду деген сөздөр болот. Бардык адамдын өзүнүн жаратканын берген касиети бар. Кыргыздар жана тарихат дүйнөсүндө жашайт дегени бул ушул кайып дүйнөнү маселен диндер тааныбайт, көпчүлүгү билбейт. Билсе дагы көп нерсени кабыл албайт. Ширик деп коет. Кабыл ал. Ал негизи кайып дүйнөнүн бар экенин ошолор менен эри шашка коюн колтукташып, үзөңгүлө сапарлаш болуп кыргыз жашап келген. Мына ушул эки нерсе, бардык нерсе аламдан келген, ошолордун бардыгын өкүлдөрү адамдарга белги берип турганын кайып дүйнөдөн алабыз да. О, кайып дүйнөдөн алабыз. Мына ушул жерде кыргыздардын тарихат деңгээлинде жашаган деген нерсеси бар да. Мына сиз деле бир өтө бир кысталыш учурларда дейби, кыйналыш учурлардабы алган аяндарыңыз эсимде да. Ошондой даана, так убагында болбосо да бир 2-3 күндөн кийин же 1 айдан кийин далилдерин өзүм көргөн элем да. Тарихат дүйнөсүндө жүрөсүз да сиздичи. Мына ошол кыргыздын дүйнө таанымы мына китептерди алып келипсиз. Ушул китептерде айкалышкан диндеги айкалышкан жерлерин айтыңызчы. Эми бул жерде азыр бизде, мен айтып коеюн, көрүсө жана сүйлөшүп атканда айттым го. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бу дүйнөдөн өткөндөн кийин эле ислам дини урай баштаган экен. Ислам дининде. Ошондо анын жолун Hazreti Abu Bakir алып калган. Абу Бакир алып калган, ошол жолдоп калган. Абу Бакир Мухаммед пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кайнатасы болот. Мындай алган, өз кайнатасы болот. Ошо алганда Мухаммед пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кызы Айша. Айша келип саллаллаху алейхи ва салламдан айтат. Бизге атамдын 2 жери бар, 2 жери бар экен, ошону бер дейт. Биз мураскорубуз дейт. Дегенде ал айтат, мага жараткандын элчиси айтты эле. Биз пайгамбарлар мураскор болбойт. Биздики садака аракет этет өкмөткө. Анын урпактары мураскорлор ошо садакадан алып окат кылышат деген. Айша, Hazreti Айша таарынып кетип калат. Анын күйөөсү Али, Hazreti Али. Саллаллаху алейхи ва салламдын атасынын агасынын баласы. Ошол айтып коюн, Абу Бакир халиф болгондо келбей коет. Абу Бакирге мен эми айтып бузулганын айтып берейин. Себеби Айша таарынып калган, жер бербейт деп. 6 айдан кийин Айша каза болгондон кийин Абу Али келет. Ошондо жолгош деп сүйлөшкөндө Умар айтат, Hazreti Умар Абу Бакирге жалгыз барба дейт. Коркот да кол салат деп. Жок, жалгыз барам дейт. Ошонун Абу Бакир жалгыз баратканын көрүп Али сүйүнүп анан айтат, мен сенин бийлигиңди кабыл алам. Бирок эмне үчүн сен бизге жана жерди берген жоксуң дейт. Көрдүңбү? Ошол жерден эле баштаган. Аялы кызы таарынып койду, күйөөсү келбей койду. Абу Бакирди кабыл албай койду. Мына. Анан кийин Абу Умарды, Осмонду, халифтерди өлтүрбөдү. Халифтерди өлтүрүп орун өстөрүн койбоду. Бизде деле ошол мына ислам бузулуп, бизде деле Мурат Алажыны өлтүрүшпөдү. Андан кийин Мурат Алажыдан кийин Абдушүкүргө берилди, Абдушүкүр 6 күн иштеп туруп кетип калды. Сүйүнгө биринчи заманда сүйүнгө тапшырып, сүйүн мына ажылык келатат, курултай өткөсөлү. Курултай шайлап алалы, муфтийди шайлап алалы, ажылга камданалы деп чакырып сүйлөшүп атканда каралар келип тепкилейт да сүйүндү. Ошол жерден
bir ulamалардын мүчөсү bir казы чыгып ажыратпайт да. Бул жөнүндө мен улагым келбейт. Жок, мен айтып атам да. Түшүнүп атам сиз дагы. Муну биздеги диндеги адамдар кээде айткан келет, аман эле болгулачы деп. Бардыгы кыргыз. Ата каны эне сүтү менен келаткан жан дүйнө талабы кыргыз деп какшап келатат. Ооба башка динде калат. Бирок кыргызга жан дүйнө каалгасын жаппаш керек эле. Тескерисинче алар түртүп атат. Эми бул жөнүндө мен кеп кылгым келди. Жок, мен айтып коеюн эмнеге. Булар азыркы алым издеп жүргөндөр. Менин түшүнүгүм боюнча азыр дүйнөдө алым жок. Алым жок. Болсо бирин экин. Болбойт. Болсо, айтыңыз. Болсо, мисал, бу болуп аткан ишти, Кыргызстанда болуп аткан ишти, бөлөк мамлекетте болуп аткан ишти. Бул ахли сүннөт вал жамаат саллаллаху алейхи ва салламдын дини ислам деген ошо деп атпаймынбы? Ислам 73-кө бөлүнөт деп атпаймынбы? Ошонун бирөө гана агымы бейишке кирет. Ал ахли сүннөт вал жамаат. Калгандары партиялар. Агым да эмес, партиялар. Алар дин деп айтылган эмес. Азыр ошо 72 дин бизде муфтий болуп, кимдер болуп жүрөт. Ошолор сабак берип жүрөт. Ошолор баян айтып атат. Кеп максат айтып атпайм, намаз окуганда, орозо кармаганда эмес. Максат жүрөк таза болуш керек. Туура. Жүрөгүң таза болсо, мынтип айткан, илим билимди алсаң болот. Мына бул китепте айтылган. Имам Азамда айтылган. Бул исламдын юриси, защитниги айткан. Жандагы окуучу айтып, мына эми устатым билим алдык, илим болдук, аалым болдук, эми иштешибиз керек дегенде жок деген. Биз аалым болсоң, аалым илимге жараша амал кыл деген. Амал кылбасачы десе, эшекке жүктөлгөн бир мешок тезек эле болуп калат ал деген. Мына. Булар азыр алган илимине амал кылышпайт. Азыр ислам бизде муфтият, мечит жак дүйнө табуу болуп калды. Акча табуу, мансап болуп калды. Ошого баарына барып атышат. Мурун арабтарда мурун халифтерди өлтүрсө, азыр муфтийди өлтүрдү. Андан кийин уламар келип сүйүндө беркини муфтийдин иосун биринчи заман сабап кууп чыкты. Үчүнчүсүн, төртүнчүсүн дагы алып ташташты. Анан чубакты коюшту. Мунун баарын кылып аткан көбүнчө Абдышүкүр болуп кетет да, эми айтпай эле коеюн. Атамбаевдин советнигимин деп. Чубак 2 жыл болду, курултай өткөзгөн жок. Муфтийди курултай шайлайт, курултай алат. Ал жөнүндө сөз болгон жок. Булар илимсиз, билимсиздер. Бул светский билимде буларда жок, ноль. Мурат Алаж айткан, Жеңишбек аба, бул исламга келгендер, бул динге келгендер. Математика, физика билбейт, бөлөк окуу жака өтө албайт, билим жок. Бул Куранды жаттап дегендей мындай гана кылганы болбосо деп айткан. Мына ошого мен күйүп атам да. Себеби эми ошондо мисал үчүн болуптур. Жаңылык кетпеген киши жок, пенде жок. Бир гана жараткандан кетпейт жаңылык. Жаңылык кетти. Ошондо бул жерде турат. Мына Имам Азамда турат. Эгер, адамдар дейт, силер бири-бириңерди аңдып күнөө издебегиле, кемчилик издебегиле. Эгер динден кетсе сөз айткыла, таза адамдар аны эричип албасын деген. Азыр таза адамдар бүт эричип алды. Көрсө момундай кылат турбайбы, деп кылды. Эми ушуну көргүлө. Мына Куранда турат. Эгер ошолор Куранды окуган болсо, эгер ошолор исламды кармаса, ошолор Кудайдан корккон болсо, мен айттым ошолорго, уламалар кеңешинде. Тозок жок дедим. Кудай кечирсин, тозок жок дедим. Тозок болсо силер мындайга барбайт элеңер. Коркот элеңер, эгер силер тозок болсо силер коркот элеңер. Силер буга барбайт элеңер. Жана зина жөнүндө айтып атасызбы? Зина жөнүндө бар жөнүндө. Себеби зина жөнүндө бул Куранда турат, айтылып турат. Эгер бирөө зинаны, бул айтылбайт, бирок эми хадис бар, зинаны көрсөң да айтпа деген. Айтса укпа деген.
Bular internetke жибербеди. Zinadan murun bölök үйгө kiriş üçün үйдүн ээси менен саламдашып, анан уруксат болсо киресиң. Болбосо кирбейсиң. Булар уурдап кирип, аппарат коюп, түн ичинде тартып алып, анан интернетке жиберип, анан уламалар кеңешин чогултуп алып, жумуштан алышты. Муфтийдин арызы менен деп алды. Карач, эң биринчи исламда эмне? Тазалык. Калп айтпа. Такыр калп айтпа. Чындыкты сүйлө. Өкмөт ушуну сурайт. Кыргыз эмне үчүн күйгөн? Чындыгы үчүн күйгөн. Кыргыздын көпчүлүгү чындыкты айтат. Атаң болсо да, сот болсо чындыкты айт дейт. Азыр өлтүрөм башымды кесем десе да чындыкты айт дейт. Мына, азыр бизде кыргыз оңолбой аткан ушул болуп атпайбы? Акча берип койсо билими жоктор деле чыгып сүйлөп атпайбы? Алымдар, ажылар илими жагынан дагы, дүйнө таанымы жагынан дагы кенен болсо жакшы болмок. Мен сиздин сөзүңүздү бөлүп койдум, жана улаа бериңиз. Эми мындайда биздин азыр деле дүйнөдө алым жок деген себебим бар да, жараткан мени кечирсин. Мына бу Рахматулланы муфтийди мурункуну зина деп жумуштан алып койбоду. Зина деп сойкулук деп алып койбоду. Ал сойкулуктан мурун Куранда мынтип жазылып турат. Куранда. Эй момундар, өз үйүңөрдөн башка үйлөргө уруксаат сурамайынча жана үй ээлерине салам бермейинче кирбегиле. Мына ушу туура болот. Балким эскертме өрүнүп аларсыңар дейт. Мына турат. Нур сүрөсүндө 27 аятта турат. Мында турат. Булар Рахматулланын үйүнө уурданып киришип, аппаратты коюшуп, эмерди катын эмне кылат өзлөрү билет да. Тартып, эртесин интернетке жиберип, уламалар кеңешин чакырып, уламалар кеңешинде сүйлөп, биз дуят кылды, шерменде кылды дешип. Анын протоколу да бар, токтому бар. Сүйлөшөт. Анан эмне деп жазып атат жыйынтыгы? Азирети муфтийдин арызы менен иштебейм деген деп. Анын арызын алган 8-inde булар токтомду 7-сине чыгарып атат. 8-inde жазган. Муну туртуп келип жазбасаң камаласың деп мындай сыгып таштаган да, сыгып таштаган. Эми зина маселеси боюнча, эгер ошо зина болду көрдүк десе, мен момун мусулман деген адам, ал жалган болуш керек, ал имиш деп айтыш керек. Ал сөздү биз кармамак турсун, материал. Айттууга оозубуз барбайт деш керек. Мына момун мусулман ушинтип айтат, мына турат, мына бул жерде турат. Мына аны уккан чагыңарда бул имишти сүйлөш биз үчүн мүмкүн эмес. Эй жаратканыбыз, бул чоң жалаа го десеңер болбойт деле дейт. Мына булар талдап атат. Көрсөң да айтпа деген, айтса укпа деген. Алып таштады. Ошол муфтий болгондо, курултай өткөзгөндө Россия, Пакистан, Саудовская Аравия, Тажикстан, Өзбекстан, Кыргызстан бүт келди. Муфтийлери келди. Мен укканым бар, бир казак айткан. Телевизорду коюп кино көрүп атсам, балам экөөбүз отурганбыз дейт. Жанагы силердин муфтийиңердин видеоун көрсөтүп алды дейт. Балам түкүрүп чыгып кетти дейт. Мен аягына чейин көрдүм дейт. Балаң сага караганда илимдүү турбайбы дедим. Ошону Пакистан Казакстан муфтий көргөн жокпу. Бир муфтий барып айткан жок, Кыргызстандын мусулмандары эмне болду, жинди болду, Азирети муфтийин ушундай кылып атышат деп. Ошондо эгер ошолор момун мусулман болушканда дүйнөнү жаңыртыш керек болчу. Эмне кылып атасыңар деп. Бүт имам муфтийлер келди го.
Алым жок дегениңиздин далили сыяктуу айтып атат. Далили сыяктуу айтып атам мен. Эмне унчукпай коюшту? Эмне унчукпайт? Мусулман болсо. Алым болсо, мусулман болсо. Алым болсо, мусулман болсо. Буякта жазылса. Эми ага алымдын кереги жок. Мусулманмын деген адам, жараткандан корккон адам, бул чыдап тура албайт. Анан айтылып жүрөт бул жерде айтылат. Булар бул жерде бар. Күнөөсү бар, имамдын аркасына намаз окуса болобу дейт. Болот дейт. Болот дейт. Эгер аркасында илимдүүлөр жок болсо, намазга чыга турган имам жок болсо, эгер болуп туруп ошол окуса, ал намаз макрөө дейт. Макрөө. Канча киши аркасында окуп атат. Макрөө. Мен мечитте намаз окубай калгам. Азыр 3000 канча мечит бар. Болуп тур. Ошондо 2800 мечит бар болчу. 2800 имам билет кантип алынды рахматулла. Замдары билет. Сопулары билет. Медресе билет. Университет билет. Муфтият билет. Ошолор имамдыкка чыгып атпайбы. Анын аркасында мен намаз окуп макрөө болгон эмне кереги бар мага? Булар мен ошондо туруп айттым. Мен кээ бир имамдарга кирип айттым. Эй, токтоткула, момундай кылалы болбойт деп. Мен жакында кирип айттым муфтийдин 3-чү замына. Алымдар ошондо эми чакырып атса, курултайга чакырып атса. Эми ошондо бир карап көр Акылбек, билими жоктугун. Муфтийди курултай алат, курултай бекитет. Курултайда мактийнин арызын катя арыз жазса дагы караган жок, сөздө болгон жок. Тиги гана койду. Азыр кубакта тигил муфтийдин орду бош. Алынган жок, бош. Анан булар уурдалып барып койду. Кудай астында закон дебейли. Жараткандын астында биз күнөөкөрбүз. Тигини жөн эле алып койдук. Азыр мен айттым, курултайды токтоткула. Элди чогулталы. Ошо курултайга келсин. Мурат Рахматулланы чакыралы. КТРди чакыралы. Себеби жаратканды айтканы бар. Эгер экөөбүз бири-бирибизди капа кылсак, элдин кереги жок. Мен сенден кечирим сурайм, сен менден кечирим сурайсың, экөөбүз кечиришет. Жараткан айткан. Сен менден сураба, сен Акылбекти капа кылдың. Акылбек кечирсе мага баары бир деген. Эгер публично элдин астында уят кылып басынтып койсок, бир күнөөсү жок мусулманды таарынтуу, бул бүт мусулманды таарынтуу болот. Рахматулланы чакыралы. Кечирим сурайлы. Жараткандын астында. Биз жаңылык жазайлы исламга. Момун мусулман болсок таза. Рахматулланы отургузалы. Иштесин. Канча иштесин. Себал курултайда өткөн. Бар болгон. Биздин күнөөбүз бар. Жараткан ошон үчүн бизге эртең чабат. Аны өткөзбөйт. Ошон үчүн мен ошентип сурандым. Уламалар кеңешин ошондо курултай өткөзөм деп атканда, алар мурун уламалар кеңеши болчу. Абдышүкүр алымдар кеңеши деп түзүп атпайбы? Булар чоңоюп кетти да. Улама чыпука болуп калды, алым болуп калды. Деп ошол курултайда ошондо өткөзүп атпайбы? Эй, алым болсоң сен, алган алыма илимиңе амал кылбайсыңбы? Куранда турбайбы? Куранда турбайбы? Анан жалаң эле Рахматулланы кылган жок да. Анан аялын да ошондой кылды да. Бул эми илгери биздин ата-бабалар жөн эле айтып коюп тур да, рас эле. Молдонун айтканын кылганын кылба деп. Айткандарынын бардыгы улуу, ыйык, таза. Куранда айтылган ыйыктардын бардыгын оозунан чыгып айтат. Ошону бирок ошол нерселер аткарылбай калганы бул амал деп айтылат, туурабы? Бул амал кылынган эмес. Ошондой жашабаганы. Турмушту бузуп таштаганы. Себеби биздин аталар, мен айтып жүрбөймүнбү, ислам менен кыргыздын жашоосун бөлүш мүмкүн эмес деп атпайбы. Себеби Куран кыргызга түшүп атат да.
Азыр билип атам. Себеби кыргыз өзүнүн момундугунан жердин баарын алдырган. Эл ойлоп атат алдырып койду деп. Жок. Жер кыргыздыкы. Кыргыз оңолмойун дүйнө оңолбойт. Мына туруп атпайбы ушул жерде. Тиги балдар, Нухтун балдарын да айтпадым, туруп атат го. Бар туруп атат. Теги Жеңишбек ата ушул акыйкат үчүн жандалбас уруп кечирим сурайлы Кудайдын астында жаңылык кылалы бир дүйнө элине дагы дегенин сөзүңүз мага ынанып атат. Жакшы, абдан жакшы. Ушуну менен катар мен да бир нерсени сурайын дедим эле сизден. Сиздин оюңуз. Бийлик бар, президент, премьер деген өзүнүн светтик коому, анан муфтият дин боюнча. Ушул экөөнүн чогулуп алып иштеши, биригип иштеши кандай жолдо? Же өзүнчө болуш керекпи? Бири-бири менен азыр кийлигишүү барбы, жокпу? Ушул жөнүндө оюңуз кандай? Азыр мындай да мусулман мамлекеттеринде тиякта халиф жана эме башкарат баарын. Барат. Бизде светский деп да койбоду. Бирок мыйзам жагына өкмөт илигише алат. Мыйзам жагына, мыйзамдуу мыйзамсыз эмеспи, илигише алат. Эми муфтийди коюш үчүн мындай сөз бар да. Сен чоңго кирдиңби, бирге кирип макулдугун алдыңбы дейт. Чоң деген президент. Президент. Эгер президентке Ташиевдин сөз өтө турган болсо, Ташиев өздүкүн көрсөтүп коет. Анан ага контроль кылып койгон жанагы бу ким дедим? Буркановпу? Бурканов ошону тейлейди экен, Метиш жакты тейлейди экен. Же ошого кирип чыктыңбы? Дейт. Анан дин комиссиясына КГБдан, милициядан кайсы болсун өзүнөрүкүн коюп коет. Даже намаз окубайт. Ал жерде дин эле мусулмандык эмес, ал жерде христиан да бар, Будда да бар, корейстер бар да. Бул калыс болуш керек да баарына. Менимче ошол жерде калыстык сөзсүз түрдө дин кандайдыр бир деңгээлде өзүнчө болуш керек. Болуш керек кандай. Бирок өкмөт тарабынан сөзсүз түрдө көзөмөл болуш керек. Себеби дегенде радикальный болуп кеткен көп нерселер болуп атпайбы? Анан ошол көзөмөл болгон жерлерге жанагы уюмдар барбы? Аксакалдар, маселен, сизге окшогон аксакалдар, ошол жерде көзөмөл болуш керек. Сөзсүз эле баягы молдо, казы эмес жөнөкөй адамдар. Бизде мугалимдерди деле коюп коет атпайбы? Мугалим деле болуп атат. Ошондой сизге окшогон адамдар болуш керек. Себеби дегенде алардын мен байкашымча бетине түз айткан адамдар жок. Дайыма эле сиз ушул айтып келесиз, мечиттин ичинде отуруп сүйлөгөндөрү жакшы, анан сыртка чыгып жип мингенде эле бардыгын сүрүп айдап кетет. Азыркы мындай босогодо отурган, кайрысырап тургандарды мындай бир карап койбой, бир көңүл буруп койбой дегендей бир жолу айттыңыз эле да. Дайыма эле ушул боюнча күйүп келесиз. Сизге окшогон ошондой менин оюмда, сизге окшогон акыйкат бул жакты да түшүнгөн, экөөнү жуурулуштуруп бир жаңы бир жол издеген адам болуш керек дейм да. Себеби деген бир беткей болуп кетет. Ошол бийлик, анан муфтият жөнүндө. Мындай да, мен ушул жерден абдан жакшыроо, ушул жерден мени ушуга такадың. Мен азыр өкмөткө, президентке кайрылам. Айта бериңиз. Кайрылам. Урматтуу дейинби Садырга. Нуркожоевич деп айтпайм, мен орус эмесмин. Кыргызча эле Садырга. Балаңызда эле неме адам. Камчыбекке кайрылам, Ташиевке. Отчествосу жок эле. Динге киришпегиле. Динге түшүнөтө турган адам менен кеңешип туруп, акылдашып туруп иш кылгыла. Эгер динге туура эмес мамиле кылсаңар, ишиңер узабайт. Жараткан бардыгын тең кармаганды жакшы көрөт, калыс. Динде, мына араб элдеринде мамлекетинде кеп закон макондо эмес, эң негизи калыс болуу. Дин
элге кайсыл жерде иште Кыргыздын мамлекетте калыс болуу. Калыс болуш керек. Болду. Анан азыр мындай да өкмөт ишмери деп коет, мурункулар эмне деп коет, мамлекеттик ишмери деп коет. Кызматкерлер. Кызмат жазыр жүрүшпөйбү? Тигил спикер ким эле? Спикерлер жанагы мурункучу Шакиш. Депутаттар жогорку легендарный депутаттар. Легендарный депутаттар. Ошо легендарный депутаттар калыс болгондо Шеримкулов спикер калыс болгондо, ошондон баштап биздин өкмөттөгү иштеген кишилер калыс болгондо, биз ушу абалга жетет белек. Ошолор талкалап кетти да. Легендарный парламент биринчи бүтпөлүп алды го. Тысяч мелышты центр эме партиянын гостиницасын баарын татанды бас обувной фабриканы, текстиль фабриканын баарын бөлүп алды ошолор. Ооба. Ошолор баштап кетти го. Акайып айтат. Легендарныйлар баштады го. Шеримкулов 400 гектар жер алып алды го. Мына ошолорду консультацияга чакырат, ошолордон бат алат. Ошолордон акыл алат. Жаратканым, эгер ал адам калп сүйлөп, калп иш кылып, элине зыяндык кылган болсо, анын батасы тескери болот. Кабыл болбойт. Кабыл болбойт деген ошол тескери болот. Тескери жагын оодорулат. Азыр кимдер советниктер? Угуп көрчү. Кимдер? Митингде жүрбөгөн, тиякта жүргөндөр шипаңдап кирип алышкан. Советниктер булар азыр жазуучулар келип, максат эмне? Күйөө балам жумуш калса экен, кызым жумуш калса экен, бо китем чыгарып алсам экен. Башка программа жок аларда. Бул нерсе болуп келген. Анан мына дагы бир азыр бир сөзүң менен мен да ойго салып койдум. Кыргыздар мамиле кет деп айтпаш керек. Өлкө деп айтпаш керек. Бул секретный душмандардын кийирип койгон сөзү. Мамиле кетсин деген сөз. Өлкө, өлүм көп болсун деген, өлсүн деген көпсүн. Бизде сөз бар го, ата мекен. Жерим, мекеним, улутум, элим бар го жерлер. Дөөлөт деген бар го. Эмне кереги бар мамлекеттин? Кайра мамлекетсин деп өзү сүйлөп атат. Өлүп көбөйсүн деп атабыз. Бул секретный кирген сөздөр. Мындай бизде эч мамиле жок. Мамиле деп сүйлөшсөң болот. Мамлекет деген кандай болот? Анан да бирди кирип коюн ушул жерге. Мына бул музейдин жанындагы, Бурананын жанындагы таштар бар го. Таштар жазуу касиеттүү таштарды. Балбал таштар. Балбал таштарды. Ордуна жетиш керек. Ал касиеттүү окулган таштар, ал чек араны коргогон таштар. Ал жөнөкөй таштар эмес. Туристтерге бул жерге жок, муну душмандардын атайын кылып, биздин чек араны ачканы. Мен кайрылам өкмөткө. Тезирээк ошолорду ордуна коюш керек. Мен мумияны апаратканда эменин Буйлетканын музейдин замын директорун сурадым. Бул таштардын документтери бар, каяктан алган бар деди. Бар экен. Туристтер барып көрсүн кыдырып. Ордунан көрсүн. Саймалуу таш кимден алынбасын. Манас атабыздын 5 казыгынын бирөө азыр Германияда, Голландияда бир жерде экен. Жанагы директор айтты. Директор айтты. Мына ушуга Кудай Таалам бүгүн буйруптур, Акылбек, силердин бул передачаңар. Эхо Манас. Манас атабыздын арбагы жардам берип күйүп атат окшойт. Ошонун таштары музейлерге кетип калган. Жазылуу, билет, эмне үчүн албайт? Мунуңузга кошулам. Эмне үчүн бул таштарды жеткиш керек? Эмне үчүн биз музейдин жанына таштарды коюп коюшубуз керек? Ал бизге музей эмес, ата-бабаларыбыздан калган чеп. Граница чеп. Апарыш керек бар. Төн жакшы. Мына менин күйгөнүм ошол. Ушуну айтып жетпейм да. Бүгүн Кудай буйруса, ушу Манас атам өзү колдоп, коргоп жеткизер ушу сөздөрүбүздү.
Ошон үчүн айтам дагы. Айтканыңыз Президент КГБ киришпегиле бийликке. Эми мечитке, динге киришпегиле. Дагы бир жолу айткым келет, кийлигишкен кандайдыр бир деңгээли бар, тек гана менин оюмча жанагы шайлоо, кимисин шайлайт, кимисин коет, ошого кийлигишпе деген нерсени. Ооба. Ошол эле калган нерсесине кийлигишиш керек. Анын милдети мамлекеттин. Бирок калыстык менен. Тигин алып кой, меникин коюп кой. Дөдөй болсо да меники. Жок, андай эмес. Андай эмес. Бул маселе боюнча биз тетиги 14-жылда жазганбыз. Акылман аксакалдар кеңеши. Анда Асылбек спикердиги булар биз кыла албай койгонбуз эчтеке. Себеби эмеден Карагулжа да бар болуп калбады. Эми жараткандын жайлаганын көрүчү. Кандай калыссыздык жол менен келди эле. Азыр муфтият эмне болду? Акча менен кармал эмне болду? Ушунчалык акылдуу иштешкен экен. Азыр ажыга мисалы үчүн 4,5 миң квота толуп калса, кийинки жылдын акчасын чогулчу да. Көрсө бир жыл анын акчаны иштетик да. Бардык нерсе болуп аткан нерселер белги жараткандан буйрук деп түшүнөм да белги. Негизи ошол. Ошол азыркы ушундай болуп аткан муфтият жөнүндө, дин жөнүндө болуп аткан, улутту кырып аткан, динди кырып атканы бирин. Ошолордун бардыгы чоң белги диндердин өзүнүн мөөнөтү бүтүп жойлайын, диндер жойла турган доорго келдик деп түшүнөм. Мындай да, булар сен түшүнүгүң боюнча, булар динди өзлөрү жоготуп келатат. Өзлөрү жоготуп келатат. Элдин ишеничин жоготуп келатат. Мисалы үчүн, Египет менен Саудовская Аравия чогулуп туруп Йеменди талкалады. Террористтер экен десе 60 киши свадьбада экен. Иракты талкалашты. Ливияны талкалашты. Украина эмне болуп атат? Украина, Сирияны Россияга токтоп алып калды. Болбосо мусулман мамлекети эмне деген күч? Не деген күч? Өзлөрү баш ийбейт, Америкага баш. Бул өздөрүн кылып атат деген абдан жакшы, жараткандын кеби бар. Менден көрбөсүн, оттон көрсүн, таштан көрсүн, суудан көрсүн дегендей. Бардыгын ошо адам аркылуу эле жасалып атат да. Адам аркылуу жараткан жасатып атат. Өзүбүз жасатып атат. Ооба. Анан дагы бир айтып коеюн ушул жерде, жаратканын айтканы. Жаналгыч Азирети Периште келип жаратканга айтат да. Ой, мен элге жама көрүнүп бүттүм, бөлөктү котор дейт. Ой, эмне сен деген, сен эмне күдө, сен менин буйругум менен аткарып атасың. Бирок алар дейт, сенден менден көрбөйт. Өзлөрү эле кимден эмне болуп өлдү таап коет дейт. Кап ошо мен айтканда чыкпай эле койсо өлмөк эмес. Жанагыл жака барбай койсо өлмөк эмес. Ой, муну ичпе жебе десем жеп албады, өлүп калды деп эле өзлөрү жыйынтык чыгарып коет дейт. Мына. Ооба. Рахмат Жеңишбек ата, бүгүн келип маек куруп бергениңизге. Негизи бар болуңуз, ден соолукта болуңуз, жараткан жар болуп, айткандарыңыздын баары мынасатам колдоп, коргоп, ар бир кыргызга жетсеби деп ойлойбуз. Урматтуу телекөрүүчү, бүгүнкү күндө айтылып аткан сөздөрдүн жыйынтыгы катары айткым келет. Эч нерсени кыргыз жерибеген. Ак деп жабышкан эмес, кара деп түртүп салган эмес. Бардыгын жуурулуштуруп, ортоңку жолдо таап, өзүнүн ыйыктыгын таап келген кыргыз. Бул дин жакшы, бул дин жаман деген эмес. Кыргыздын өзүнүн дүйнө таанымында диндердин айтылган ыйыктарынын баары бар кыргыздын өзүнүн дүйнө таанымында. Мына ошону кайрадан жандандырсакпы деймин. Ошону кайрадан козгоп, ошону Жеңишбек ата айткандай амал кылсакпы дейм. Ошо менен жүрсөк менен, ошол ой менен, ошол максат менен жашасак. Уюшсак ошого. Акылдашсак. Эл биригип, кыргыз эли биригип, бак кыргыздын каада салтына түшсөк. Ооба. Ошондой тилегибиз бар отурганда. Себеби аткан күндүн батмайы бар дейт. Бардык нерсенин чеги бар.
кыйналгандын дагы чеги бар. Жыргалдын да чеги болот. Ошол чегинен өтүп кетпөө үчүн адамга акыл эс берген. Мына ошол акыл эсибизди пайдаланып, улуу кыргыздын улуу ойлоруна, улуу иштерине кадам таштап, ошол жака башпагалы. Арбасын аруу кыргызым, бар болуңуздар.